Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жок каналы. Мен бүгүн Бишкек шаарынын батыш тарабы Сокулук району студенческий айылынан бир сиздерге сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Бул студенческий айылдын экинчи аты бар экен, Канизавод айылы деп коюшат экен туғандар. Азыр биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Объезднойдун жээги Фрунзе совхозунун батыш тарабында турам. Сиздер бул жака келүү үчүн Бишкек шаарынан Баян Антоновка тарап менен келсеңиздер деле болот. Машина базар жак менен келип оң тарапка кайрылсаңыздар, ушул жака түшүп келе аласыздар. Машина базарга аралык деле жакын болуп калат бул айылга. Эгер кааласаңыздар, Маевка тараптан, Халысордо, Дордой тараптан, Объездной менен бул жак менен келсеңиздер деле болот. Келип жатканыңыздарда сиздер Ак жол заправкасын көрө аласыздар. Ак жол заправкасынан 50 метрдей өйдө тараптан батышка кеткен көчө көрүнөт тугандар. Ушул көчө менен батышка карай 1,5 километр басып барсаңыздар, сатылуучу үй жайгашкан айыл, студенческая айылы, Канизавод айылы жайгашкан тугандар. Эгер сиздер машина менен эмес, жол менен келем десеңиздер, 340 маршрутка бул жака келет экен. 340 маршрутка менен келсеңиздер деле болот. Шаарга каттап турат тугандар. Көрүп турганыңыздар Фрунзе совхозу. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жолумду уланттым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып, видеону аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Объезднойдон батышты карай 1,5 километрдей басып келип, студенческая айылы жол болсом Канизавод айылына жетип келип калдык тугандар. Сиздер келип айылга кирип, оң тарапка кайрылып түз түндүктү карай басып келсеңиздер, бул жерде Покупайка деген магазинди, жол болсом остановканы көрө аласыздар. Бул көчө Алымбай ата көчөсү. Ушул көчө менен дагы 500-600 метрдей батышты карай басып барсаңыздар, сатылуучу үй оң тарапта жайгашкан. Негизинен ушул жерден көрүнүп деле турат. Камерага байкалабы, байкалбайбы, мына бул көрүп турган 2 этаж үйүңүздөр сатылат тугандар. Анда эмесе мен батышты карай сатылуучуга карай жол алдым. Алымбай ата көчөсү менен батышты карай 500 метрдей басып келип, сатылуучу үйгө жетип келип калдым тугандар. Бул сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Үй жөнүндө айтсак, узун турасы 10 8. Биринчи этаждын тышкы тараптагы стенасы кирпич менен бүтүрүлгөн, ички тараптагы бөлмөлөр аралык стена ышпаган кирпич. Экинчи этаж толук түрдө кирпич, сейсмопояс куюлган тугандар. Узун турасы 10 8 деп айттым я. Анан бул айылда мектеп, садик, мечит бар экен. Суу, свет бар тугандар. Документтер боюнча кызыл китеби бар, үй ээсинин атында. Андан ары бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай, чыгыш тараптан экинчи этаждан 2 терезеге жер калтырылган. Ылдый тараптан кирүүчү негизги эшикке жай калтырылган, жана бир терезеге жай калтырылыптыр. Тоо тарабынан балконго жай калтырылган, ылдый тарабы санузел деп айтты үй ээси. Андан ары фундамент 1 метрдей бийиктикте куюлуптур. Суу бул жактан чыгат экен тугандар. Бул жактан. Бул үйдүн короосунун көрүнүшү, жеринин аянты алты сот. Границаларына кошуналар менен көрүп турганыңыздардай блок менен тосулган. Кааласаңыздар, үй ээси сиздерге келсеңиздер, ушул границаларды көргөзүп, 6 соттук жерди ажыратып бере алат. Андан ары ички тарабын сиздерге көргөзөйүн. Так. Киргенде коридор. Коридордон оң тарапка кайрылсак бир бөлмө бар. Мен оюмча кухняга расчет алынган окшойт. Сиздер кааласаңыздар, каалаган бөлмөңүздөрдү кылып алсаңыздар болот. Ички тарабына проводдор тартылган тугандар. Окей. Проводдор тартылган. Үй ээсинин айтуусуна караганда, телевизордук, анан светтин проводдору экен булар. Бул бөлмөдө чыгыш тараптан терезе орнотулган. Андан ары кайра эле коридорго чыгып түз бассак, мындай жер бар. Бул жерден экинчи этажга чыкканга лестницага расчет алынган дейт. Ушул жерге лестница коем деген ой болгон үй ээсинин. Сиздер дагы келип кимден ким алса, каалаган жериңизге коюп алсаңыздар болот. Ал сиздердин чечимиңиздер. Андан кийин ушул эле бөлмөдөн оң тарапка кайрылсак, дагы бир бөлмө жайгашкан. Батыш тарапта, түндүк тараптан терезеге месте калтырылыптыр. Потолок ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Ар бир бөлмөгө мондай проводдор тартылган тугандар. Андан ары кайра эле коридорго чыгып түз өтсөк, дагы бир бөлмө. Тоо тараптан 2 терезе орнотулган. Узун турасы 4,5 көрүнөт. Потолок мына ушул даражага чейин бүтүрүлгөн тугандар. Жана айттым сиздерге, сейсмопояс куюлган. Бирок ички тарабынан мондай саманылай шоо болгонуга байланыштуу көрүнбөй турат. Тышкы тарабынан кирпичтин ичинде калып калтырат. Экинчи этажга чыкканда сиздер толук түрдө көрө аласыздар. Бул жерден бир эле бул жактан көрүнүптүр. Сейсмопояс мынакей. Азыр сиздерге экинчи этажга чыгып сиздерге көргөзүп берем сейсмопоястарды. Так, андан ары мен кайра эле үйдүн короосундамын тугандар. Так, сиздер негизги эшиктен чыкканыңыздарда сол тарапка кайрылсаңыздар короосуна, оң тарапка кайрылсаңыздар үйдүн көчө тарабына чыгып кете алат экенсиздер. Эми азыр экинчи этажда азыркы учурда лестница курулган эместигине байланыштуу бул жактан айланып өтүп, курулуш учурунда бир лестница салынган экен. Ошол жактан чыгып сиздерге экинчи этажын көргөзүп берейин. Бул үйдүн батыш тараптан көрүнүшү.
Окей. Батыш тараптагы кошуна менен болгон граница бул көрүп турган зымторуңуздарга чейин экен. Жана айткандай эле, кимден кимге кызык болсо, үй жаккан болсо келсеңиздер, үй ээси 6 сотук жерди сиздерге ажыратып бере алат. Анан бул үйдүн түндүк тараптан көрүнүшү, тоо тарапка карама каршы тараптан көрүнүшү туугандар. Бул жактан да бир эшикке расчет алынган. Менин оюмча бул жак менен деле үйдүн короосуна чыгып кетүү ойдо, же болбосо бул жака топкага бир бөлмө куруп, бул жака чыксаңыз деле болот экен туугандар. Мен үйдүн экинчи этажындамын. Бул экинчи этажындагы бир бөлмө. Жана айткандай эле, экинчи этаждын ички тараптагы кирпичтери деле толук түрдө бышкан кирпич стеналары. Сейсмопояс куюлган, мынакей туугандар. Бул жакта пока ички тарабы ылай шоо боло электигине байланыштуу көрүнүп турат сейсмопоястар. Андан ары түз өтсөк, бул жакта коридор. Бул жерден жанакы лестницага место ажыратылган жер туугандар. Бул жагы түз өтсөк дагы бир бөлмө. Узун турасы 4-кө 5 жагындай көрүнөт. Тек тоо тараптан эки терезеге жай калтырылган. Ушул бара жака чейин бүтүрүлгөн туугандар. Андан ары бул үйдүн чыгыш тарабындагы бөлмө. Бул жакта балконго жай калтырылган туугандар. Бул жер балкон болот экен. Анан жамгырдын суусу аккан турбалардын дагы ондай орнотуу үчүн коюлган темирлер коюлган. Турба алып эле койсоңуздар сиздер ал жагы даяр демекчимин. Андан ары баасы эле калды окшойт бул үйдүн туугандар. Бул үйдүн баасыны $33,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерини бул жерге калтырам. Сүйлөшүү болот жана обмен. Машинеге Бишкек тараптан үй же болбосо участокторго обмен бар экен туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Обмен бар. Анан айта кетчү нерсе, көрүп байкап турасыздар. Бул тарапта мал бакканга өтө эле ыңгайлуу жер экен. Тегеректери полия. Жана видеонун башында айткандай эле, машина базарга дагы жакын эле жерде. Кошуналар деле мал багышат экен. Полия кылсаңыз болот, мал баксаңыз болот. Айыл тынч, ушундай жакшы айыл экен туугандар. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин туугандар. Үй узун турасы 8-ге 10, жерин аянты 6 сотук, документтер боюнча бар. Баасын $33,000 деп атышат, сүйлөшүүлөр болот. Обмен машинеге Бишкек тараптан участок үйлөргө деле алмашуу болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот туугандар. Группалар менен таратып койсоңуздар, ушул видеону мага, үй ээсине жана кимдир бирөө ушул сыяктуу үй издеп жүргөн болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.